Kiyim giysеңіздер, kiyim жарашат. Жашоонун өзү сиздерге жарашат да. Айтат го дүйнөнү сулуулук сактап турат дейт. Дүйнөнү сулуулук сактап турган болсо, ошол сулуулукту сактап турган ушул залда отурган менин апаларым, эжелерим, жеңилерим сиздер дагы бир жолу эртеңки майрамыңыздар менен куш келипсиздер концертке. Рахмат эми. Мен көп убакыт албай коногубузду чакыралы, коногубуз деген мен өзүм жалал атып болгону менен ошто көбүрөөк жүрүп, оштукта эле болуп калгам. Мен сиздер деле өзүңүздөр деле күтүп аткан болсоңуздар керек, а? Кандай болуп калды экен чоңойду деп. Дагы ошо боюнча эле. Өмүрү ушинтип жүрүп өтүп кетет окшойм жылдар. Өткөндө бир айтат, сиздики эле жыргал экен да тынар экен дейт. Эмнеге десем, борончу экен менен эрчи, жок ар бир кесим түйшүгү бар. Бул кишиге кошулгандан бери кошулгандан эле түйшүгүм көбөйдү. Муну менен кошо жүрөм. Каяка барса кошо барам. Туалетке, магазинге, каяка ушу. Жалгыз кой берсең гана 5-6-7 класстын балдар уруп телефонун алып коелу беле болдум. Ушу киши менен жүрүп разборчик болуп кетмей болдум мектеп балдарына. Алдыңыздарга чакыралы. Республикабыздын эмгек сиңирген артисти өзү кичинекей болгону менен кыргыз сатирасында өзүнүн чоң орду бар. Ажы экебиз артисттердин арасынан эң биринчи жолу ажыга барган экебиз мынакей. 5 убак намаз окуйт. 5 убак намаз окуса 5 убак тарат алат. Экологически таза да. Элдер самында болсо бул киши мила менен алат. Республикабыздын эмгек сиңирген артисти алдыңыздарда борончу Кудайбергенов кол чалып. Neme rahmat asras. Artan sayalımız. Ben bir kalp kola. Mikrofon. Hiç. Samara meyhan Hasan'a geçişleri vardı şu mikrofon koşup. Hasan'ın kolunda yok tek mesele meyleme. Samara'nın bir toyuna 3 mikrofon gelet olursa. Ses. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum agayın toğanlar, rahmat sizlerge. Altınday vaxtыңыздарды bölüp gelgeningizlerge çoğun rahmat, mayrağınızlar menen. Ayınlar, ecekeler, apalar, karındaşlar, mayrağınızlar kut bolsun. Özü Jaşo ayal zatından baştalat deyit. Mına sizler bizdi Jaşo'ga ap gel otasızlar. Jaşo'ga ap gelgende dağı ömür menen ölümdün ortasında kıynalıp ошону sizler arkalı Jaşo olan otadı. Şonun için бар болуңуздар. Sizlerge den soğuluk. Mayrağınızlar menen. Rahmat. Kuş gelipsiz aka. Жаман киши недомный кыласыз да. Неге? Мен азыр сиз чыкканга чейин сизди аябай мактагам мен туугандарга. Ажы 5 убак намаз окуйт. Туасам. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Сиз чыгып алып мынтип баштадыңыз го. Ажы mesela ажы кыш болуп калдыңыз го мына. Suyunup kettim da. Köpten beri sağınışıp joluşkan kanday. Men bilgenden ajılar mintip жүрчү эле да. Mintip жүргөн ажыны көрө эле экенмин такырlar. Şustur acı olsa gerek. Жо негиз азыр бийлеп атканыңызды көрүп бирден эсиме келип калды шуну. Бир нерсени тактап сурап алайынчы, ажыга барып келген сен илиң барсың. Мына сакал коюшат го, мына залда деле отурасыздар го, сакалы барлар отура, сакал койгондар бар го жигиттер. Şu sakallar рабочийби? Неге рабочий? Муну сураганым фонограмма сакал жаман көбөйүптүр да aka.
Bu жолы Элдорадо Грандқа ресторанға тойға келіп қалсам, 5-6 сақал қойған бала келді. 5-6 сақал қойған бала келді дағы, мындай жерде тұрсам, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату деп өтіп кетішті. Жақсы бүгін халал той болады екен, тыншырақ болады екен деп атсам, антрактайын баяғы балдар қайыр өтіп кетті. Қандыра біразда болуса ауызасыз деп қайыр өтіп кетті. Малар балким Камазайда алыстан келеткандар сақалын албай. Білмеймін, андан кейін үйленіп отқан бала банкты істеген бала екен. Қайсыл банк екенін айтпай қойын, олар неудобный қылып. Коллективін шақырдым, банк істегенде. Коллективі шықты дағы, коллективдің арасында бір оранған қыз бар екен да. Шындай оранған, айлан, екелі көз қалған да, қалған бүті. Ал қаяғыменен жеді білмеймін, алдынан тығып ап кірді, көзінің үстіне салып жеді өйерді. Білмеймін, үстім полный ораған, бірақ көйнектің етегімен ерде тұрады да. Аны ойладым, мияқтан қырқып үстіне ора өрген мұғандай болған. Дедім, мына сөзге шыққандан тамашаға салып тамашалап қойдым. Не болды қарындашым, бияқ Аллах үшін, бияқ Абдырахман үшін беді онан кейін. Мен анан жооп деп сен тургузуп албай анан айтып берейин. Сурап койдум мен, куш келипсиз мынакей ошко. Анчадан бери келе кече жакында Нарынга барып келдик бокем жердештерине. Кайнагам да. Эмес эки карындашым еді бечере. Кол ачык киши да сурасаң бере берет. Нарынга бар өзгөчө бир жаңылыкка күбө болуп келдим баке. Баягы биз жактагылар кичине бойлор чоңураак болсун да ошон үчүн карындашым берип атпайм. А мен өзүм бияка келип акыры майдалап атам. Майдалап жок кыла берейин деп. Нерсе ажылар отурат, астагфиралла деп коюп. Нарынга барып көрүп келдим. Эң башкысы өнүгүүнүн жолунда экенбиз, өсүүнүн жолунда экенбиз. Поезд жол түшүп атыптыр Нарынга. Көрүп сүйүнүп калдым. Жакшы болду, кайын жырга поезд жол салынып калып, бая токтоп турган вагондорду таза нары бери айдап жыргап калышат экен да мошетте. Азыр иши кылып кайерде токтоп турса баарын чиркеп жүрө турган болду. Жакшы болду өзү. Биздин айылдын ортосунан өтүп атат. Биягынан ак кыштак, биягы кара кыштак деп коебуз. Экөөнүн ортосунан жол өтөт. Анан эми элдин баары эле чыкканда карап атышат, ошол мындай ошол жерден жол өтсө жакшы экен да, көмүр ташылып калат экен бияктан, отун суу, анан эл ташыйт экен деп сүйлөшүп атабыз да. Анан ичибизден ойлоп калдык да. Эгер эл ташыла турган болсо анда туалетти кичине бийигирээк жасап коюш керек экен деп өзүбүзчө. Поездда отуруп кетип атат, алаксыбасын деп мындай. Жоан эмне? Эки жанын көтөрүп эле койсоңор болду. Эмне үстүн жапсаңар эмне коркосуңар анын ичинде кандай? Жок болбойт. Жабыш керек да. Үстүн жапкан болбойт, мындай шабададам шамал кылып, маза кылып отуруш керек, көзүң ачышып кеткен жошон ичине отура бергенден керек. Таза жакшы да. Жок эми ушуну кээ бир ушун туура эмес ойлойт да. Туалет өзү дүйнөлүк мындай маданияттын бир немеси да, билген адамга. Тармаңыздар го мына кече таласка барганда деле көрдүңүз, чүйдө деле туалетке мына өстү, ошту, жаллап атта өзгөчө мына башкача карайт да. Любой адамга жакшы да. Ичке кылып стяжка коюп койсоң, таза барып келесиң, таза келесиң, конок келсе деле жакшы. Анан силерде билбейм, таш атышасыңар баягы эмне беле, ана жерге таш таштап коюңар. Суу көлдөп муз болуп кетти, хоккей ойнойсуңар баягы жерге билбейм. Жок, мен түшүндүрүп коеюн аны, сен эми кийинда, кышында да, жайында да барсаң билип алганыңа жакшы да. Биринчиден бизге мындай туалетке чейин мындай цемент кылып бир жол жасап койгонго болбойт. Неге? Себеби дегенде биздин туалетибиз бир эле жерде тура берет, кээде бияка туруп калышы мүмкүн, кээде бияка туруп калышы мүмкүн. Анан ар бирине эле цемент жол сала беребиз ушинтип эле. Огороттун баарын цементтеп салбайлы анда. Карточка тигиш керек да яка. Силер ары бери жылды темир очоктой эле пайдаланат экенсиңер, ана. Оода биз мындай таза улам тазалап туруп, ошон үчүн биз туалетке кетип атканда мындай ар кай жак менен барабыз да, бирде биягына, кээде кошуна жактан деле келе беребиз. Себеби туалетке бартканда биз мындай жана чөп үзө кетебиз да, чөптөрдү. Бул экологический бумага деп коет мына. Чынды? Кече ушинтип атса, чөп жулуп баратса, мына деди биречи отуруп алып, кыштачы дейт. Дедил айткан, кышта картоголакта болушат деп койду мына. Таш. Жö мана жерге таш мындай. Эме таш мындай, тоголок таш, сүйрү таш, жалпак таш. Чоңурактары жана жолдо калат, майдараак турушакка кетет. Билем мына кече көрдүңүз, мына өзү айтсачы чал айтты, айтпаңда болбойт.
Айылға туалетке мындай көрдіңіз бұрыш жатқан үйде. Бізде мындай адамдың бұты қойған бұрыш жатқалар жиып қалған жатқанаға отыр. Ошоны қойып қойсам, баны бір инесі келіп дағы туалетке кіріп кетті, ошоны көріп, чечіп кіріш керегінде туфлисін жеп пайпақшан кіріп кетті туалетке. Неге біз жаққа кетіп отқан таш менен барады? Себеби дегенде мына жайдын күнү баткак болот дейм азыр, Азыр дагы эле кыш бизде. Ошон үчүн стяжкалап коелу. Жок, ошол таштан мына себеби деген уламлам арга жерге коюш керек болуп калат. Өзгөрүп турат да, суу кээде биякта болуп калат, кээде биякта болуп, ошон үчүн таштан ташка секирип мынтип барасың да. Иши таштан ташка секиргенде тайгаланып кетпес үчүн жанагы бала кезде мындай эми ойночу элең мындай. Секирип. Маки, ошо. Мак ойногон болсоң, анда сага жакшы. Анда тайгаланбайсың. Себеби мак ойногондо мындай ташка секирип мына буттун амортизациясы жакшы дейт. Ошону бияк ташка секиресиң. Ана биякка секиресиң. Бу жерде астында эки кирпич бар. Ана ошол жерге оппа деп секиресиң. Бияк стенада. Анан кайра оппа деп. Ошо туалет жактыбы силерге? Жүрөт баш керек да жакшы да. Силер ошо туалетке да жөн барып келип, мак ойноп жүрөт экенсиңер да ошода мейди ана. Жок, сен карап тур азыр. Жанагы жерге барганда эки основной кирпич бар деп атпаймынбы бу жерде? Ошонун бирөөсү бир кирпичи жок болуп калышы да мүмкүн. Себеби бер жака жылдырып кое берет да, таш жок болуп калса. Ошон үчүн сен жанагы основной жерге барганда мындай турсаң, биягында кирпич жок болуп калса, биягы үйдө болуп калат да. Ошондо сен отурганда мындай мотоциклдин люлькасына отургандай отурасың да. Анда да жөн отурбай эшикти кармап отурушуң керек. Эшикти кармаганда дагы жөн отурбай шикаалап отурушуң керек. Себеби бирөө келатса кыйкырып коюшуң керек да, өй деп. Эмнени кармап отуруш керек дейсиң? Эшикти. Силерде эшик жок да, шалча да, аны эмнесин кармак, каерден кармайсың? Зато шалчада да тешик бар да. Колуң сала отурасың. Келесең туалет көрөм, мак ойноп аны. Силерге көн го, мына 60-70-теги апаларыбыз отурат, кокус булар кудага барып калган болсо силерге. 60-70-теги ошондо мак ойноп жүрсө. Ар жакта көргөндөр айтпай, кудагы жинди болуп калыптыр деп. Жок, кишилер мындай ой жүгүртөт да бардык нерсегечи. Кишилер барат, мындай ташка барат, мындай таш болот. Эгерде бу жерде таш жок болуп калса, келешин чачып коюп коюп үстүнөн базы өтүп турат. Кайра буту менен алып бияк коюп. Эмне болсо да жакшылык болсун, куш келсиз. Борончу Куда берген колчалар менен алдыңыздар да. Тынар Курманалиев. Менен майраңыздар менен эми өлөккө чыгып алып эле туалет жөнүндө баштады деп таарынбаңыздар. Өз маданият, туалет чоң маданият дегенде биз өзүбүзгө жакса дагы, өзүбүз ыңгайсыз болсок дагы, жакпаса дагы айтабыз бияка чыгып алган. Анткени бул жалпы коомдун бир түйшүгү да. Себеби дегенде бизге көп туристтер келет, бизди аябай мактап кетет экен. Ой, Кыргызстан ушунчалык кооз жер, суу сукмуш, крандан ичпейсиң, жатагал арыктан ичип аласың, ушундай таза. Бардык жери ушундай өзгөчө сонун дейт экен. Анан кетип атканда эле ошо санитар, ушу тазалык боюнча нааразы болуп кетишет экен да. Ошол себептен анан бул аябай чоң көйгөй билинбеген менен. Себеби дегенде мына ушу Кытайда, Японияда өзгөчө жыл сайын аябай чоң көп миллиарддеген акчалар бөлүнөт экен. Ушул тазалык боюнча. Анан эми япондор алдыга чыгып келатат. Япондордо ушунчалык улам автоматизированный болуп дегендей. Ушул остановкалардын жанында алар жасаган туалетте ушундай укмуш болот экен да, таптаза, анын ичине кирсең кийимиңди да жууп, тазалап, душка түшүп, ушундай чарчап келатсаң жумуштан, ошол жерден дагы ушинтип алып, даярданып алып жумушуңа да кетип калсаң болот. Аял зат үчүн да өзүнчө комнаталар болуп, ушундай экен да. Ар бир остановкада болот экен. Эми бизде ошондой ар бир остановкада болсо билбейм, бизде аны мэр квартирага берип коймок болуш керек по-моему. Дагы туалет таппай жүрө бермекпиз да. Эми сыртка барып калсаң, бул аябай ушунчалык өнүккөн да. Телефондордун ичине навигация киргизип койгондо, жана машинеден оңго бурул, солго бурул деп же болбосо стрелка көрсөтүп койгон, туалет таппай жүрбөйсүң, оңой таап аласың. Мындай карап, бияка кайрылып барып таап аласың.
Эми бизде андай шарт жок, бирок бизде деле оңой таап аласың. Жытынан таап аласың да. Агоротто айланып, бул жагынан болсо керек деп койчу. Ошон үчүн тазалык үчүн болсун деп өзүбүз таза эмес сөздү сүйлөп атсак дагы тазалык болсун деген нерсе менен жаман көрүнүп болсо да айтып атабыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен кош келипсиздер. Анан эми алтында болгон апаларыбыз, эжеке карындаштарыбыздар, сиздерди мына 8 март майрам деп айтып калабыз го. Анан менен ушу журналисттер келип 8 март келатат, интервью берип койбойсузбу десе эле мен бир оюмдагы нерсени айтып коеюн деп, бирок балким бирөөлөргө туура эмес тийип калышы, катуу тийип калышы да мүмкүн. 8 март ал аялдардын майрамы деп айтканыбыз менен ал туура эмес десем журналисттер эмнеге туура эмес дейт. Ал аялдардын майрамын деп алдап койгон эле күн болбосо, ал керек болсо аялдарды мындай шылдыңдаган күн болуп калат десем эмнеге деди. Анткени сиз элестетип көрсөңүздөр, мына мисалы аял затын майрамы деп бир күнгө байлап койдук да, 8-ине. Ошону аял заты жыл боюнча күтөт. 8-ин күтүшөт. Аны да жөн койбой эркектер эми сенин 8-ин келатат да деп эле жаңы жылда эле башташат да. Ана 8 март келет, ана деп доомат кылып, док кылып, 7-синде дагы ушинтип карын көрсөтүп, эртеги 8 март деп согушчу, как будто Тажикстан согуш атышып аткан сөйлөчү. Наразы болуп, анан эртеси 8 март эптеп анан кийин белек селектерин берип антип митет. Анан кичине 8 мартта аял зат сүйүнүп, бүгүн биздин майрам турбайт, анан эртеси 9-унда дагы ошентип эркелеп койсо, башым артпачы, 8 өттү дейт да. Мен ушу майрамба. Бир күнгө сыйды байлап коюп, ошону аял затыны үмүт кылып коюп, анан кийин эркектер туура эмес кылып атышат өзү негизи. Аял затын күнүгө сыйлаш керек. Эртең менен турдуңбу, апаңдын акыбалын сура. Орган жоксузбу, кандайсы жакшысызбы де. Келинчегиңди кыз кезинде сүйлөшүп жүргөндө эмнени жакшы көрөт эле? Гүлдү жакшы көрөбү? Гүл алып келип бергин. Эми гүл алып келип бер десең, азыркы аялдар айтат эми, ушу гүлдүн ордуна картошка эле келбейсиң беле дейт го. Өзүңөрдө да бар да, картошканы эртең деле алып келет ал. Картошка түгөнүп кал десең, айтпасаң деле алып келет, баары бирчи. Ошон үчүн гүл алып келип жакшы көрөбү? Гүл алып келип бер. Киного барган жакшы көрөбү? Киного алып бар. Театрга барган жакшы көрчү беле? Театрга алып барып тур. 8-ине чейин эле ушундай сыйлап келип тур. 8 күнү эчтеке кылбай койгулачы. Ана сага 8-inde эчтеке бере албай калдым деп настроениңер бузулуп калсаң, айтат келинчең, эмне болуп атасың эми? Сен күндө эле сыйлап атпайсың мени. 8 эмне болуп тур? 8 деген бир цифра экен көп болсо. Эртең 9-10 деле бар го, дейт өзүчү. Ана биз болсо бир 8-ин алып келип байлап койгом, сени ошо күнү гана сыйлайм депчи. Башка күнү сыйлабайм деген сөз да бул. Ошон үчүн мен ойлойм, 23 өттүбү? Февраль. Эмдиги жылы 23-үнө чейин сиздердин майрам күнүгө. Ошон үчүн майрамыңыздар менен кош келипсиздер. Келиңиздер.